Досманбет Батырбашев атындагы Чалдабар мектеп-гимназиясы. 11А классын окуучусу Бакаева Акак, мугалим Сакабекова Зарима Келимкуловна. Улуу жеңишке 75 жыл. 9 май жеңиш майрамы. Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жеткен күн. Сталин 9 майды жеңиш күн деп жарыялаган жарлыгын чыгарып, аны эртең менен саат 6:00 радио аркылуу атактуу диктор Левинтон бүткүл Совет элине жарыялаган. Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт «Великая Отечественная война», которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Бул күндөгү эң биринчи согуш күнүн майрамдоо болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Көчөдө жайнаган эл бирин бири куттуктап, ыйлап өөп, сүйүнүп жүрүшкөн. 9 май жеңиш күнү 1965 жылы гана толук атрибуттары менен майрамдала баштаган. Аскердик парад, согуш ардагерлеринин салтанаттуу жүрүшү, жеңиш салюту. СССРдин бардык баатыр шаарларында жана улуттук республикалардын борборлорунда өткөрүлөт.